сүйүүнүн күчү керемет да. Адамгерчиликтүүсү жагат. Колдон келген ресурстун баарын колдондук да. Мен ойлогондой. Паспорт алган кыз да. Бул жаш дагы эле Мен аны такыр эле 12 жашында алган жокмун да. окуш керек. Сотто болбой атасыз мен. Ушул берке киши өзүнүн милдетин жакшы билип, аялдарды жакшы карап, алдачу жерден алдап коюп турбайлы. Сүйүү кызык, сүйүү таттуу бир башка. Кимдер сүйбөйт дени таза жаш чакта деп, Алп акын Алыкул Осмонов айткандай, жашоо чыныгы махабатсыз көркүнө чыкпайт. Ал эми ар бир күнүн аталган сезим менен кооздоп, сүйүү менен көрктөндүргөн бүгүнкү каармандарыбыз белгилүү тамашоочу Азамат Исмаилов жана жубайы Сымбат болмокчу. Бул мындай карасаң 90 деген сан экен. 90 деген бул биз 90 балалы бололу деген. 90га күч жетпейт го, бирок анда балдарыбыз менен неберелерибиз кошуп 90дан ашты деген сөз. Өзгөрө 90дан ашты жаза кыла деген. Мындайдан караганда 06 бул экөөбүздөн жакшы билебиз, экөөбүз үйлөнгөн күн. Ошо 0 деген балелер 0 болсун, жамандыктар 0 болсун деген. 6 деген 6 саныңар аман болсун деген сөз. Чечмелей берели. 6 деген Маанайыңар алып болсун деп. Ошо, анан таттуу бул экөөбүздүн сүйүүбүз, жашообуз таттуу болсун деген сөз. Анан бул сага намек, Сымбат көбүрөөк ушундай нерселерди көбүрөөк жазып берип тур дегенчи. Так эле үйдөн көп жазайт негизи. Мындан бир нече жыл мурун Сейил бакта жүрүп, кокусунан таанышып калган түгөйлөр келечекте бир максатты көздөп, кол кармашып келечекке чогуу багыт алаарын баамдабасы керек. Анда эмесе жаш жубайлардын махабат баянын башынан угалы. Биринчи жолу июньда көргөм. Июньда. Курманжан датка жакта Дежинка Сейилдөө бага бар го. Ошол жактан мен бирөөнү күтүп отургам да, жумуштар мененчи. Сымбат ошол жакта инисин ойнотуп жүрүптүр. Скамейкада отуруп турган. Мен да көрүп калган. Инис менен сүйлөшүп ойноп калган. Ким менен жүрөсүң десем, эжем менен жүрөм деп, эжең гана десем көргөзсүз деп анан. Сөздөн сөз чыгып отуруп эле сүйлөшүп таанышып отуруп калдык. Барып сейилдеп жүрсөк, Азамат келип калды автобуска. Азамат ини менен ойноп, оюнчуктары менен ойноп, анан мага келип таанышты. Атыңыз ким болот? Ошентип сүйлөшүп майыпланып кетти. 2 сааттан соң ал мага кандай десем, предложение кылды сразу эле. Мен ишенген жокмун. Эми тамаша көй бала деп билебиз да. Мен агача эле негизи үйлөнөм деп 4 жыл аябай катуу пландап жүргөм да. Ошо капыстан таанышып калып эле айттым ушундай. Мен сени алам депчи, десем ишенген жок, тамашалап атканда ойлогом. Жашы дагы жашыраак экен да. Возраст көздүн айырмасы аябай эле чоң экен анан. Айтсам ишенген жок, сразу эле жакты магачы. Үй бүлөсүн сурап атайын, эжең канча, байкең бар, канча эжең бар, каяктан болосуң, тиги бу деп сразу сынаштырып эле. Туулган күнүмдү сурап калды. Туулган күнүң канчасы деп 16 март десем, 16 мартта деп таң калып, апамдыкы дагы деп калды. Ошондо кайненем экөөбүздүкү бир күндө болуп калды, аябай кызыктуу. 3 жылдан бери бир өткөзөбүз. Бир караганда эле жакты да магачы. Орустар айтып атпайбы, любовь с первого взгляда дегенчи. Ошондой эле бир карап эле жакты, анан жаккандан кийин эле негизи ага чейин 4 жыл кыз издеп анан эч ким көңүлүмө жакпай айткан да, чын айтканда. Бир көргөндө эле жакты да. Анан эң биринчи көргөндө адамдын сөзсүз түрдө биринчи жылдызы келиш керек, сырткы келбет жагыш керек. Анан сүйлөшө келгенде анан мүнөзүн билесиң, ой жүгүртүүсүн билесиң. Өзү ошол убакта жаш болгону менен бирок ой жүгүртүүсү жакшы болчу да, калыптанып калган. Анан тарбиясы жакты. Мындай үй, мектеп, анан эжесинин үйү болгончу. Анча-мынча көчөлөрдүн аттарын билбейт экен, анча-мынча жерлерди билбейт экен, анан демек мындай үйдөн чыкпаган кыз экен деп ошонусу жакты. Буга чейин таанычу эмесмин. Телевизордон кээде көрүп койчумун, мындай көп деле көрчү эмесмин.
Анан Таласта чоң апабыз бар. Сабир апабыз, ошо Сабир апабызга айтышып туралар дагы, эжекелери биригипчи. Ушундай биздин кичи сиңдибиз сымбатка ушинтип Азамат аламда атат десе, анан чоң апабыз тамашалап атат, чынбы ал бала менен өзүн таанышып көрөйүнчү деп. Алар деле мени тааныйт экен негизи. Таанышып көрөйүн, анан Бишкекке келгенде чакырды ушинтипчи. Таанышам деп атат депчи. Анан баары чоң апабыз менен тааныштык. Анан чоң апабыз менен таанышып, чоң апабызга да айттым ушундай. Небереңизди алам депчи. Анан апам качан дейт, анан ошо күзүндө дедим. Күзүндө десем. Эми аны өзүнүн ата-энеси чечет. Алар менен сүйлөш. Бирок көнөк болуш керек деди. Анан ата-энеси менен сүйлөшсөм, апам, тиги кайнагам, чоң кайнагам, тайкеси, чоң атасы ушулар каршы чыкты да. Андан кийин Таласка кетип калышты да аларчы. Таласка кетип калышты, ошо менен көрүшкөн жокпуз такыр. Ошо менен только телефон менен 4 айдай сүйлөштүк да. Телефон менен сүйлөшүп аттык, бирок байкем көрүп калып мен сүйлөшүп атканымды. Телефонду алып койду. Ошо бир айдай жоголдум, байланышка чыкпай. Анан Азамат коркуп эмне болду экен деп. Мен тигинден мындан интернеттен чыгып аттым, интернеттен таап алдым. Анан туугандарын таптым. Анан баягы таанышкан эженин номерин таптым. Анан ошо эжелерине чалып атып, тиги азыркы неме да, бажаларыбыз бар да. Аларга чалып атып, анан Таластан дагы апамдардын тааныштары бар экен, аларга чалып атып, ушул ар кайсы жактан атака жасадык да. Анан ошентип атып эптеп атып таптык. Анан апамдын номерин таптым. Анан апама түз чалдым өзүнөчү. Өзүнө чалып ушундай деп, кызыңызды бериңиз деп. Апа эле апа деп атып, анан апамдын да көңүлүн алдым. Башында айттым негизи, мындай уялбайсың, кандай мага түз чалган, кандай нерсесинде урушту апам дагычы. Урушту, 1-2 жолу урушту. Анан орто жолдон ушул ар кимди салып атып, эптеп атып, сылык сыпа сүйлөп атып, анан орозо да башталган болчу. Орозодо бир барып келгенбиз. Ошо орозонун да күчү болуп калды окшойт, дуа кылып атып, Кудайдан суранып атып, өкүл аталарды салдырып атып. Аяш апа, Аяш атасы келди өзүнчө, Азамат жок. Андан кийин акырында апамдар, Азаматтар, апамдар, байкемдер баары каршы болуп атып, эмне десем, кайненеме, кайнатам келди Таласка артынан. Ушул колдон келген ресурстун баарын колдондук да, баардык тааныштардын баарын, байланыштын баарын. Ошентип атып, эптеп атып көндүрдүк анан. Бир көрүп сүйүп калуу сезими чанда адамдарга гана кездешет. Дал ушул сезим Азамат мырзанын жүрөгүн ээлеп, ашык болгон сулуу 16 жашта болгонуна жана кыздын ата-энеси каршы болгонуна карабай, ага жетүүнүн ар кандай жолдорун издеген. Эжекеси менен таанышканда, улуу эжекелерибиз айткан өзүлөрү элечи, ушундай чоң апабыз бар, ошо чоң апабыз чечет көп нерсени депчи. Анан ошол кишиге айталы. Чоң апа менен жакшы болуп, сүйлөшүп, ага чейин эле барганга чейин. Эң биринчи ошо чоң апабыздын батасын алдык дагы, чоң апабызды ортого салдык дагы. Анан чоң апабыз көп нерсени чечип берди. Апам бирок свадьба болгонго чейин даже каршы болуп жүргөн. Ага болбостон ошо Азамат колунду сурап. Бирок кызыбызды биз беребиз, бирок сиңдигибизди беребиз, бирок шашпай бир 2-3 жылдан кийин деген. Анан мен болбой 2-3 жыл чыдай албайм деп жүрүп атпайм менчи. Окуш керек, 16 жашта деп. Паспорт алган, балакатка жеткен, чоң эле эмес болуп калган болчу да, просто эле бир аз жаш жетпей атканда, 1 жашчы. Анан ал убакта деле ал мыйзам тууралуу мен билчү деле эмесмин да. Анан үйдөгүлөр деле эми баягы сүйлөшүп каламы, негизги ата-энелер сүйлөшүп бири-бири менен кудагайлар тил табышса. Анан мыйзам боюнча деле ошол убакта кыздын ата-энеси уруксат берсе эгерде, кат жүзүндөчү, анда уруксат берилчү да, мамлекет мыйзам тарабынан делечи. Болбой эле алам деп жүрдү, артынан чуркап. Бизде деле баягы кыздын барар жери күйөө дейт эмеспи? Жакшы бала келсе бериш керек да. Мен жакшы бала барып атпайбы. Анан алар да бере дешти да. Өзүм даяр эмес болчумун, бирок Азаматка да айткам, 2 жыл күтө тур да 18-ге чыгайын.
окууну өтүп алайын деп, бирок ага деле каршы болду. Ошол негизи баягы туура жүргөн бала болсо, мисалы үчүн кийин Кудай буйрса мен деле кызды болсо кызыбыз деп сурап келген бала жакшы бала болсо мен берем да. Ошондой эле кеп да. Кыздын барар жери күйөө дейт, ошон үчүн кыздын убагында кеткени жакшы. Себеби дегенде көп кыздар убагында кетпей, убакыты өтүп, жакшы өтүп, анан кийин турмушка чыгыш кыйын болуп калат. Ошондой ушул ортодо көптөгөн маселелер бар да. Аягында көп чоң апаларыбыз көндүргөндөн кийин, анан орозо бүткөндөн кийин анан келгиле деди бизде. Анан атам, апам, мен анан таласта ошо апамдар менен чогуу окуган, таласта жашаган, талашта иштеген Айша апаларыбыз бар. Анан ошолорго бардык. Анан алар да тааныш, через тааныш болуп калды да. Баягы эле тааныштык өтпөй ортодо жолдочу. Анан алар менен чогуу бардык үйгө. Анан үйгө барып, анан ошоктон официально расмий түрдө уруксатын алып, анан чоң атабыз 2 жыл деди. 2 жылдан кийин алып кеткиле деди. Анан биз бер жактан чоң апабызды колго алып койгонбуз да. Анан чоң апабызга келип дагы ыйладык, апа ушундай небереңизди бериңиз, эми бул жагын өзүңүз чечип бериңиз дедик. Анан чоң апабыз өтө жакшы киши. Чоң апабыз батасын берди дагы, анан алышканды мен өзүм көндүрөм деди. Чоң атабыздычы. Чоң атаңарды коркпогула, мен өзүм көндүрөм деди да. Анан ошо чоң апабыз көндүрдү. Чоң апамдар макул дегенден кийин анан мен да макул дедим. Ошентип анан 6 ноябрга деп белгиледик. 2015-жылы 6 ноябрга деп. Анан 30-сында барып кызды алып кеттик. Адамдагы асыл сапаттардын бири кечиримдүүлүк жана түшүнө билүү деп айтылат. Кандай гана жагдай болбосун түгөйлөр көздөрүнөн түшүнүп, бири-бирин толуктап турат. Ошентсе да оң терс сапаттары айкалыша жүрөрүн моюнга алды. Сымбат кичине көк бетирээк да. Өзүн мындай ойдан кайтпайт да. Өзүнө ой бербей коет. Ошонусун тарбиялаш кичине кыйыныраак болду да. Кичине урушуп айтып көрдүм, урушпай айтып көрдүм. Бирок ошолордун арасынан баягы аяна жыйынтыктап бир тыянак чарасын ошондо мен билдим да. Көрсө жылуу жумшак, алдап соулаган жакшыраак экен да, аял кишиничи. Ошон алдап соулаганга аракет кылабыз. Алданчы учурдан алданат, алданбай калганда алданбай калат. Кээде мен алдап коет ушундай да. Азамат мен 16 жашта экенде эле мага байкедей эле мамиле кылчу. Ал мени сестренкадай кылып эле, сиңдисин, карындашындай кылып эле десем эркелетип. Аял кишинин очогу, аял киши аял заты өзү негизи мындай сезимтал болот, сезим күчтүү болот да аял затында. Ошон үчүн Кудай таалам аялдарга сезимди көбүрөөк берген. Эркектерге болсо акылды көбүрөөк берген да. Эркектер биз акылга салабыз көп нерсеничи. Аялдар болсо көбүнчө эмоцияга салат да, сезимге салат. Азамат менин көңүлүмө алганга аракет кылат. Балам экөөбүздү паркка сейилдетет. Армандуу жерлерге алып барат. Кээ бир учурда сымбаттын мындай туура эмес кылган иштери болуп калса, кээ бир учурда ачууланасың да. Ачуулангандан бирок кой дейм да, эми мен деле ушу сымбат жаш болсо, сымбаттын убагында мен андан дагы туура эмес жаңылыштыктар болгон, ошондуктан деп унчукпай коем. Азамат ошо кино тартуу учурунда же болбосо бир жака кеткенде СМС жылуу мындай сөздөр менен жазып турат, СМСтерди. Жана күтүүсүздөн белектерди берет, жөнөтүп турат. Кыскасы экөөбүз бири-бирибизди түшүнүп турабыз. Менин кемчиликтерим ал толуктап турат. Анын аталары мен толуктап турам дегендейчи. Анан сөзсүз түрдө казан аяк кагышат. Эми бул нерсе бар, бирок ошол нерседе сабырлуу болуш керек. Анан бир аз кененирээк, тереңирээк ойлонуп, келечекти караш керек. Анан бири-бирибизди ошо кечиргенди дагы, анан бири-бирибиздин көңүлүбүздү тапканда да билиш керек да адам. Менин көзүмчө. Кээ бир учурда мисалы үчүн Сымбат экөөбүз таарынышып кеткен учурда мен сөзсүз түрдө байкелерден, өкүл атадан кеңеш сурайм да, ушундай болуп атат, эмне кылсам дейт. Анан
менге туура эмес болсо айтат, таң озурайын сени туура эмес кылыптысың бул жактан депчи. Сурбады кечирим сура депчи. Анан албетте баягы жаштык болот. Биз кичине сыматтан улуу болгонго байланыштуу жоопкерчилик, негизи эле эркек кишиде жоопкерчилик көбүрөөк да. Эки апам тең, аябай экөө тең жакшы адамдар, экөө тең. Мисалы үчүн өзүмдүн апам дагы жумшак өзүчү. Мен негизи апам тарткан, жумшакмын да адамдарга. Апам сылык сыпа жумшак түшүндүрөт. Экинчи апам болсо, ал болсо кызын жакшылап тарбиялап турат. Кызым, сен ошо баргандан кийин күйөөңдү урматтап, сыйлап, ошонун үй бүлөсүн, ошолордун тилин сүйлөшүң керек, ошолордун ырын ырдашың керек депчи. Анан кээ бир учурда мен кээ бир сырларды мен ошо Сыматтын апасычы, өзүмдүн апам, кайненеме айтып турам да. Апа ушундай болуп атат десем, апам тарбиялап коюп турат да. Кээ бир учурларда мен Сыматтын өзүн айтпай эле, тиги апама айтып коерум да. Апам акырын тарбиялап коюп турат. Кичинекей кезимден эле баштап апам көп нерсе үйрөтчү. Баарына даяр болуп. Тамак түрүн жазайт, тамак ашты жакшы жазайт, үйдү тазарып жыйнайт. Келиндик кызматын, үй бүлөдөгү өзүнүн ордун жакшы билип, жакшы кызмат кылат. Ошондуктан үйдөгүлөр дагы эч кандай мындай неме жок, орусча айтканда претензия жок да. Кичинекей кезимде апам үйрөтчү. Көп тилең, күйөөң жакшы болсун, кайненең жакшы болсун деп тилейм дечү. Мен аны көп тиленчүмүн. Мындай болсо экен, тигиндей болсо экен. Даже мындай сакалын бакимбардына чейин тилендирдим. Ошо азыр жакшы күйөө, мен ойлогондой, баары сонун. Жакшы баары. Айттырбай кылат көп нерсени. Балким кээ бир кыла турган нерселер болуп калса, аны айтып тургандар бар да, айтып турушат. Ошо баары жаш болгондон кийин үйрөнө турган нерсеси көп Сыматтын дагы. Менин дагы үйрөнө турган нерсем көп. Ошо акырдан үйрөнүп атабыз. Ошо менен токтобойбуз дегендей да. Дагы Кудай буйрса, убакыт өткөн сайын бирибизди бир көз караштан түшүнгөнгө аракет кылабыз да. Мына ошентип Азамат мырза көксөгөнүнө жетип, көздөгөнү орундалып, 2015-жылы 6 ноябрда элден бата алып, чоң той өткөргөн. Тойдун башын ошо кыргыздын салты боюнча акындар биздин өкүл атабыз, ошо Ал Туткучев деген кыргыздын залкар инсаны болот. Сыймыктан атабыз менен ошол өкүл атабыз анан өкүл атабыздын да өкүл атасы Жеңишбек Жумакадыр деген дагы аябай үчтү төгүп акын экөө келип ошо Сымат экөөбүз жөнүндө тамашалап, чымчылап келип төгүп, акылдашат, айтып батасын берип кетишкен. Ошо жарым сааттан ашык төккөн. Ошол буту туруп калып, бутубуз талып калган да өзү. Жакшы болгон, элдин баары күлүп жайнап жашап отурушкан. Анан калгандары болсо жанагындай толкундоонун үстүндө көп нерсе байкалбай калат экен да. Себеби дегенде ошо аябай сарсана болуп жакшы өтсө экен, тилсе экен, билсе экен деп атып ошо чарчап, анан үйгө келгенде эс алганбыз да. Экөөбүз ошо сүйлөшүп, кеңешип отуруп анан баягы башка тойлордой кылып, love story кылбайчы, сүйүү баян кылбай эле экөөбүздүн ошол балалык кезде эстеп, анан үй бүлөбүз тууралуу, ата энебизге ыраазычылык айтып коелу. Себеби дегенде бул майрам бул биздин эле эмес, бул эң биринчи биздин ата энебиздин майрамы. Ошол инсандардын бизге берген тарбиясы, бизге керек короткон күчү, бизге берген сүтү, ошонун баардыгы келип анан чындыгы майрам бул ата эненин майрамы экен да. Себеби дегенде ошол тапкан уул кыздары ошентип баш кошуп, эки тарапты бириктирип, куда кудайларды бириктирип, ушундай бир келип атат да. Ошол уулдун урматын, кыздын кызматын көрө турган күн келип, ошолордун жакшылыгын, сый урматын көрөлү, ошолордун небере чөбөрөлөрүбүздү жыттайлы деген ошол чоң сезимди эң биринчи орун бул ата энелер өткөн. Ошон үчүн ата энеге арнат да. Анан ошо ата энебиз менен болгон кичинекей кезде кызыктуу окуяларды айтып бердик. Анан ошо ата энелерге ыраазычылык айтып, ата апа силерге рахмат. Ошо бизди чоңойттуңар, ушундай даражага жеткиздиңер деп ошо ата энебиздин батасын алалы деп. Аягында видео бүткөндөн кийин ата энелерибизге чыгып белектерибиз бар болчу, кичинекей чакан ошолорду бердик. Өзгөчөлүк ошондо болду. Анан көбүнө дагы ошол окуя эсинде калып, ошо ата эне болгон ыраазычылык деген видео кийин интернетте да жүрдү. Башкаларга да балким үлгү катары болушу мүмкүн. Ошо анан ата энебиз да ыраазы болуп ошол жактан мындай күтүлбөгөн
нерсе болду да, ошо ата энебиз аябай толкунданып алардагы сезимдери болуп, ошол жакшы болду. Өзгө көп сүйлөбөйт, негизи бирөө эле сүйлөгөн жакшы да. Жарашыктуу жуптар учурда Темирлан аттуу ширин уулду тарбиялап өстүрүүдө. Көп балалуу болсок деп кыялданган Азамат мырза бала ажытын искеген соң балам балалуу болгондо билесиң деген сөздүн маанисин түшүндүм дейт. Негизи эркектер балалуу болгусу келет го. Эркек эле күтөбүз. Азаматка өзүнүн эркек дегенди аябай сүйүнөм. Мисалы үчүн мага айырмасы жок. Кудай таалам бизге кыз береби, эркек береби, кыскасы Аллахтын берген нерсесине биз перзентке биз ыраазыбыз да. Кыз берсе дагы, бала берсе дагы. Мен ошо негизи Кудайдан суранганда делечи, ошо сурангам Кудай таалам мага эркек бересиңби же кыз бересиңби, кандай берсең дагы ошо ден соолугу чың, ыйманы менен бизди урматтап сыйлай турган, элге керек, эли жерибизге кереги тие турган ушундай жакшы уул кыздардан болсун экен. Айырмасы жок да. Кудай таалам бизге көптөгөн нерселерди берсин эми. Негизи улам чоңойгон сайын улам жаңы өнөрлөр пайда болот экен да баланчы. Келбетинен мага окшош кетет. Кээ бир жактарычы. Кээ бир жактары сыматка окшош кетет. Мисалы үчүн бетинин түзүлүшү, башынын түзүлүшү мага окшош. Өңү түз болсо сыматка окшош, сарыраак, кичине агышыраак. Анан мүнөзү сыматка окшош. Кичине мындай көп кетирээк, өзүн бербей. Таластыкта мындай тың да. Өнөрү жагынан мен тарткан өнөрлүү көп нерсени батыл үйрөнүп кетет да. Көп нерсени батыл үйрөнүп кетет. Ишкилеп экөөбүздүн тең жакшы жактарыбыз тартса болду. Ата-энелер айтчу да, балам балалуу болгондо билерсиң депчи. Ошол балам балалуу болгондо билерсиң деп, балалуу болгондо көрсө ата-энелер ушундай турбайбы деп. Ошондо дагы ата-эненин бир бизге болгон сүйүүсүн, жоопкерчилигин, махабатын ошо балалуу болгондо да билдик да. Себеби дегенде балаң ыйласа ыйлагың келет, балаң неметсе жүрөгүң ооруйт мисалы үчүнчү. Анан балага деген аябай сарсанаа болот экенсиң да. Анан ошол учурда түн ичинде ыйлап ойгонгондо ошондо түн ичинде эле ар кандай болот да. Баягы ошол учурда көрсө бизди деле ата-энелер ушундай кыйынчылык менен баккан экен депчи. Бирок азыр заманга байланыштуу, мисалы үчүн азыр мына тиги влажный салфетка бар, тиги көптөгөн дары-дармектер бар, мисалы үчүн колдонуучу. Памперс бар, кийимдин түрү көп. Бизге жеңил болду да. Биздин ата-энелерибиз көрсө, биздин апаларыбыз биз тарткандан 10 эседен 1000 эсе кыйынчылык көргөн экен, көрсөчү. Биз ушун чоңоюп калып, кыйратып калды деген нерсе көрсө, биздин ата-энебиз ушундай кыйынчылык менен чоңоюп бир ал убакта же баягы тыйын жактан кыйынчылык болсо, бир жагынан мисалы үчүн азыркыдай шарт жок. Колго жуушат, суукта, мисалы кышында биздин апаларыбыз бүтө эле кыйынчылык көргөн экен. Апаларыбыз жалаятарды канча алмаштырды, канча азап чекти биздин айыбызданчы. Ошонун баарын балалуу болгондо да биз өз башыбыз менен сезип көрдүк. Демек ата-эненин балага болгон сүйүүсү, мерими ушундай кыйынчылык менен чоңоет экен. Көрсө биздин ата-энебиздин баркын, кадыр баркын дагы деле мындай түшүнбөй жүрүптүрбүз деген ойлор болду. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып биз ата-энебизге ыраазычылык айткыбыз келет. Өздөрү жаш болсо да, жашоонун өйдө ылдыйын жакшы түшүнүп, турмуштун агымы менен бирге аккан жубайлар жаңы үйлөнгөн түгөйлөргө каалоо тилектерин айтты. Аял киши үйдүнө чогуу дейт. Үйдөгү жылуулукту, мээримдүүлүктү, үйдүн берекесин ушу аял киши сактайт экен да. Эркек киши болсо ошол үй бүлөнү бакканга, үй бүлөнү сактаганга, коргогонго, ушу үй бүлөгө жакшы нерселерди алып келе турган эркек кишинин милдети да. Ошол эркек киши өзүнүн милдетин жакшы билип, аялдарды жакшы карап, алдачу жерден алдап коюп турбайбы. Эми алдап дегенде баягы алдаган бир шарт боюнча уруксат берилет да. Бул эки адамды, эки жакшы адамды жагаштырып коюш үчүн алдасаң болот. Ошол эле учурда аялыңдын көңүлүн көтөрүп коюш үчүн алдасаң болот да. Мисалы үчүн тамагы начар болуп калса, тамагың жакшы экен депчи. Мисалы үчүн кээ бирде саксайып турса, сулуу экенсиң деп коюш.
ошол учурда алдап койгон деген майндан алдаса да элер башкача алдап кетпесин аны. Сен эмне деп сунуш бересиң аялдарга? Ошо аялдарыңа сүйгүлө дейсиң. Ошо мен жакшы караган үчүн семирдим мен. Көңүл жакшы карагыла, жакшы сыйласаңар эле алданат. Алданат. Ошо бирибизди алдап эле жүрөбүз. Жашооңуздар ар дайым жылмаюуга толуп, күнүңүздөр махабатка оролсун. Махабат баяны программасынын бүгүнкү конокторуна ыраазычылык билдирип, кармашкан колуңуздар үзүлбөсүн деп тилек кылалы.